Мен мону будайды, неде канадский сорт Trinity. Сугарардын астында 3 жол чачкам коколенчи. Коколен 4 килограммдан листовой подкормка, коколе кошком, натурал кошком, гумат калий кошком, Абдрасул берип. Анан 3 жол чачып туруп, анан сугардым да. Анан негизи сугарганда ошо листовой подкормка жакшы болсо, мына момундай результат болуп берет да. Кушениясы да күчтүү болот. Могу будайдын эң биринчи ошо могу коколен десеткен, могу будайдын могу шейка деп коет. Могу жеринде да күчтүн баарына мейир калат. Күч алгандан кийин болду, анан уже бүт тегиз чыгып берет да. Дагы эми полян дагы бир 20% монтип жаңы баш алып атат мына. Же эми келатат да. Баары толук пока баш ала элек. Бирок мындай коколен результаты бирок чынында мондай болду да. Жерде буюрса 10 тонна деп турабыз. 10 тонна берет бир гектардан. Мындай будай жок. Бирок действительно монун күчү жакшы экен аябай. Муну как удобрение катары деле жерге сепсе да болот экен, листовой подкормка кылып берсе да болот экен. Абдрасул башында биринчи айтканда, биринчи ичиндеги аминокислоттордун баарын карап, Абдрасул. Анан испытаниянан көрөлүчү, быйыл эми жакшы Кытайдан келип аткан эми көрөлүчү деп заводской дейт, заводдон чыгып атат деп. Мына 3 жолу берди элек, мына момундай болду результат.